Чоң рахмат, Жылдыз Эсенбек. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу Алтынбек Аскарович, баяндамаңызды көрдүк, уктук, абдан жакшы. Спорт багытында жылыш бар. Бул спорт багытынын өнүккөнү биздин урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич жана генерал Камчек Кыдыршаевич өзгөчө көңүл буруп, колдоо көрсөтүп аткан кези да, ошондуктан биздин спортсмендер да аябай дүйнөнү багындырып, бизди кубандырып жатат. Ошол эле учурда кемчилдиктер да бар. Кемчилдиктер бул эми региондордо болуп жатат. Биздин Баткен областында өзүңүз билесиз, Кызылкыя шаары бул союз мезгилинде спортивный город болгон. Өтө күчтүү спортсмендер чыккан, футболисттер чыккан. Андан тышкары мына Баткен областында бир дагы спорт интернат мектеп жок. Биз сөзсүз түрдө Баткен областында өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Өзгөчө статус бергенден кийин Баткенге да көңүл бурушуңуздар керек. Спорт багытында жакшы көңүл бурулбай жатат. Ошондой эле мына бизде Баткен өзгөчө статус алганына байланыштуу Баткен шаарындагы спорт тармагында иштеген машыктыруучулар агайларыбыздын айлыктары башкача. Кадамжай, Кызылкыя да иштеген биздин спорт багында иштеген агайларыбыздын айлык маянасы 2 эсе аз болуп атат да. Ушуну бирдей кылыш керек. Андан тышкары Кызылкыя шаарындагы жанагы Кызылкыя шаардык дене тарбия спорт сектору бар да. Ошол жерде бир эле штат, бир эле единица болуп атат да, и бухгалтер 2 эле киши болуп атат. Бүт спортивный мероприятия Кызылкыя шаарында болуп жатат. Ушуга да бир жок дегенде бир штат кошуп бериңиздер. Мүмкүнчүлүк барбы? Рысбек Исламович, рахмат, абдан актуалдуу суроо болду. Бул биздин мен көчө күнү дагы сиздерге айтканды айтпадым. Бизде бул биздин министрликке караган тармактарда имарат маселеси кыйын, бирок бул боюнча биздин жетекчилерибиз менен дагы такташ сүйлөшкөн, биз сиздерге да айткан. Азыр билим берүү тарабынын бир жактуу болуп алгандан кийин маданият менен спортко курула турган эмеректерге бүт биздикине өтөбүз да. Бул спорт, анан кийин маданияттын имараттары 80% жараксыз райондордогу да. Сиз айткан Баткенде Кызылкыя шаары спортчуларыбыз абдан көп, атактуу спортчу. Азыркыда атактуу болуп жүргөн бул бильярд боюнча дагы чемпиондорубуз ошол жактан чыккан балдарыбыз бар. Бул боюнча бюджети 2 айырма болуп атканы, бул өзүбүздө республикалык бюджет анан жергиликтүү бюджетте бөлүнөт эмеспи? Ал эми Кызылкыя шаар болгондуктан ошо жергиликтүү бийликтен бул шаар өзү камтыш керек болуп ошондой калат. Биз бул жагын айтып жатабыз. Жойбогула, күчөткүлө деп, ал каражат ошол жакка карагандыктан алар өздөрү ошондой деңгээлге жетип жатат да. Алтынбек Аскарович, тиги наоборот республикалык бюджетке алып сиздер каржы маселесинде наоборот аларга ыңгайсыз шарттар жаралып атат да. Мурда жергиликтүү бийлик каржылачу. Азыр андай эмес, республикалык бюджеттен сиздерден бөлүнөт. Муну тактап берели, эмне үчүн андай болгонун, эгерде сүлүктүү Кызылкыяда ушундай болуп атат да. Ооба, Кызылкыя. Биз тактап туруп эмне үчүн мындай болгон, эгерде ылдый болбош керек негизи. Тактап берели. Айлык маянасы да Баткенге салыштырмалуу аз. Кадамжай, Кызылкыя 2 эсе, 3 эсе аз болуп атат да азыркы учурда. Айлык маянасы боюнча спорт тарабыныкын биз сунуштадык. Азыр спорт тарабыныкы дагы көтөрүлөт, Кудай буйруса. Ошондо бүт баары ордуна келет деген ойдобуз да. Кызылкыя шаарында спортивный мероприятиялар көбүрөөк өтөт эми, ал жерде жанагы Газпромдун спорт комплекси бар, стадиондор бар. Ошондой эле Кадамжай шаарындагы Металлург стадиону и Кызылкыя шаарындагы стадион вообще аябай начар да, реконструкция кылыш керек болуп атат да. Бул боюнча дагы бир иш алып барсаңыздар,